Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Сиздерди кирип келген ыйык орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Аллахым элибизге ынтымак, жерибизге тынчтык, алыста бизге окшоп иштеп мекенден алыс жүргөн жердештерибизге бекем ыйман, чын ден соолук, иштерине ийгилик каалайбыз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина шаарына көчүп барганда мадиналыктардын эки майрамы бар экенин көргөн эле. Бул майрам күндөрү түрдүү оюндар ойнолуп, мадиналыктар шаңга толор эле. Бул абалды көргөн соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Аллах Таала бул эки майрамдын ордуна орозо айт менен курман айт күндөрүн белгиледи. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куттуу кылымынан бери бүткүл ислам дүйнөсүнө бир жылда эки жолу диний майрам өткөрүлүп келүүдө. Мусулмандар майрамдардын көңүлдүү таңында ал куттуу күндөрдүн өзгөчө маанилүү атмосферасын чогуу сезишип, бактылуу маанайга чөмүлүшөт.